Кайырлуу күн Кызылордалыктар. Оразаларыңыз кабыл болсун. Төтенче жагдайга байланыштуу 15 000 теңгени коммуналдык төлөмдө алуу үчүн заявка тастауду сиздерге көрсөтөтүн болам. Бул өзүнүн шарттары бар. Яғни көп балалы аналар, яғни 4 баладан жогору, мүгедектер, зейнеткерлер, атаулуу алиметтик көмөктү алатын жандар, тағы да 1-2 критерий бар осунун ичинде. Сол кисилер ала алады. Google'дун ичине кирип, агылшын әрпине коябыз. www. Мен жогоруда шыкты. 15.epd.tz деп теремиз. Мінекей мына жогорусунда уже бизде чыгып тур. Осуну теремиз. Мына жерди басып, статус заявления текшерсеңиз де болот. Мен жаңа текшердим, мен бул спискте жок экенмин. Сондуктан мен заявление жасаймын. Мына жерде район деп турган жерге Кызылорданы таңдайсыз. Мына жерге өздеріңіздің ийиндериңизди жазасыздар. Міне мынаның жогору жагында аты жөндөрүңүздү, ийиндериңизди толтурасыздар. Телефон номер, почта барлыгын жазасыздар жогору жакта. Содан төмен түскөндөн кийин мисалга адресиңизди жазасыз. Микрорайон Ахмешет, микрорайон Саяхат деген сыяктуу адрес, толук адрес жазасыздар. Мисалга Тасбөгөт, улица Төлеген Бейсебаев деп тур. Эгер үйдүн ээси болсаңыз, мына жерде я владелец деген точканы басасыз мына жерден. Мына тур. Эгер ээси болмасаңыз, үйдүн ээсинин ийинин, фамилия, атын, жөнүн жазасыздар. Аты жөнүн жазып болгандан кийин мына жерге лицевой счёты коммунальных услуг деп жазылып тур. Коммунальных компания. Осы жерге мисалга терсеңиз болот. Энергосервис, темир жол, суу, мына жерде суу жүйөсү, теплоэнергоцентр деген жазуулар тур. Сонун бирөөнү тересиз да, мына жерге лицевой счёт жазасыз. Сосын добавить ете бересиз. Энергосервисти добавить эткенден кийин тагы да косумча добавить этсеңиздер болот. Мисалга жылуу, суу жүйөлөрүн осуган коссаңыздар болот. Бир 3 тетик тур ғой. 3 мына тур. Сону бассаңыз өзүңүз төбесинде чыгат, соларды таңдасаңыз болот. Минекей. Осуну таңдап, бул жерге де лицевой счёт жазамыз. Яғни кандай счётпен төлөп жүрсүз, лицевой счёт сону жазасыздар. Минекей мынанын барлыгын таңдагандан кийин, мына осунун ичинде өзүңүзгө керектисин аласыздар. Темир жол энерго, темир жол суу, ОДСП, кайсына коммуналдыкка төлөп жүрсүздөр, осуну таңдайсыздар. Барлыгын толтуруп болгандан кийин мына отправить батырмасын басасыздар. Мына жерде биздин заявка жиберген күнүмүз, заявка жиберген адамдын аты жөнү, социальный статус одобрен деди. На рассмотрение деп жазылып тур. Мына жерде биздин жана тиркеген лицевой счёттарыбыз. Эми булар осы статуска карап жообун айтатын болот. Минекей осы сайтка кирген кезде мына жерде Кызылорда деп турат. Главное подать заявление, статус заявления. Осы статус заявлениени басасыздар да. Мына жерге ийиндериңизди жазасыздар. Ийинди жазгандан кийин поиск деп жазсаңыздар, минекей заявление на рассмотрение деп уже сиздин заявлениеңиз кабылдады, бирок али каралып жатыр. Осулай заявлениелериңизди текшерсеңиздер болот. Менен болгондарыңызга рахмет. Тиркелип лайк басыңыздар. Таныс кызылордалык достарыңыз болсо жибериңиздер. Рахмет.